CapCut приложениясына киребиз, плюсту басып, видеону добавить кылабыз. Чоң гана ушундай видео. Ассаламу алейкум деп арканы карап койдум. Эми текстти ушул жерден жазсак болот. Дагы бир вариант, атайын ушундай приложение бар, шрифт боюнча. Мен ушул шрифтти сохранить этип алам. Дагы бир өң керек. Кара өңгө өткөзүп, сохранить этип алдым. Эми наложение кылып, плюсту басып, ошол шрифтти алып келем. Эми бул текст кайсыл жерден чыксын десеңиз, ошол жерге алып келесиз жана плюсту басасыз. Плюсту басып жылдырасыз. Жылдырган сайын ошол плюс коюла берет. Мына ушинтип биздин текст жылат. Эми кийинкини деле ушул сыяктуу кылып наложение кылып алып келем дагы. Ключ менен муну деле жылдырып алам. Эми бул сары текстти дагы копировать кылып алам. Копировать кылып алдына алып келем дагы. Кээ бир жерден мына ушинтип тартып коем. Ошондо улам сары шрифтке кошулуп кетет, мына ушул сыяктуу. Мына ушундай видеосу даяр болгондон кийин мунун ашыкчасын кыркып сохранить этип алабыз. Сохранить эткенден кайра эле ушул видеону добавить кылабыз. Андан кийин наложенияны басып, кайра өзүбүздүн оригинал видеону добавить кылабыз. Мына үстүнө наложение болду. Андан кийин удалить фон кылып, фонду удалить этсек, аркадагы тексттер калып калат. Мына ушинтип биздин видеобуз даяр. Мына ушундай видеолорду жасап, мени белгилеңиз, мен сизге лайк басып, кийинки видеолорду да чыгарып турам.